батыр энени алуудагы аябай көп талаптар бар да. Батыр энени алуу аябай оор экен да. Биздин энелердин негизги салымы бул демографияны көбөйтүү. Бизде негизги мамлекеттин байлыгы бул адам. Биз канчалык калкыбыз көп болсо ошончолук биздин байлыгыбыз көп болот, биздин мүмкүнчүлүк көп болот, экономика өнүгөт, сырткы чакырыктарга туруш бере алабыз да. Ошондуктан ошол батыр энени алууда сиздер жөнөкөй карасаңыздар, ар элдин арасында моундай да, справканы чогултуп, балдары регистрациясын караш керек, жашаган жерин справка алыш керек, балдар окуган жерин справка алыш керек. Ушундай толгон токой справкалар менен барганча баягы балдары Россияда жашашат, Казакстанда жашашат, бүт дүйнө жүзүнө тарап кеткен да. Ошону чогултуп келгенге чейин убакыт кетип ала албай калышат экен. Ушуну төрөө фактысы менен эле 7 бала төрөлдүбү, ошол факт болуп атпайбы, ошону менен эле берүүнү караш керек деп ойлойм. Азыркы күндө канча батыр эне ала элек справа менен намына. Ошол боюнча маалымат барбы? Урматтуу Акадыр Кешана, ал жерде кроме факта дагы эмне бар? Критерийлер бар. Бирок сиз туура айттыңыз, ал жерде бюрократия көп. Мен башында да айтып кеттим, бюрократия көп экен. Биз ошондо комиссиянын алдында бул тапшырма коюлду. Азыр ушул мыйзам калынса, санариптештирүү менен жөнөкөйлөтүлүп, бюрократия жок болуп, элдер бат-бат ошол справкасын өздөрү ошол органдар чогултуп, батыр эне намын берет деген сөз айттыңыз, Ооба, жөнөкөйлөт. Бул качан ишке ашат ошондо мыйзам калгандан кийин? Азыр алар уже иштеп атат тартиби боюнча. Санариптештирүүгө бүт баары жабдыктар жетиштүү болгонбу, же ага да убакыт керек болобу, кандай болот? Санариптештирүү маселесинде бул проблема уже чечилип атат. Комиссияны айтып түздөн-түз кошулуп туруп, тийиштүү министрликтер менен кошо ошо түндүк аркылуу иштегиле деген тапшырма коюлду. Аяз Батыркулович, мен айтат элем да, ушул күнгө чейин канча батыр эне болсо, ошонун баарын комплекстүү чечип бериңиздер. Ушул күнгө чейин 80ге чыккан энелер дагы ал электер бар да, балдары, кичинекей балдары 20-30га жакындап калгандар албай жүрүшөт. Сему справкаларды чогултуу, документтерди чогултуу бул өзү коррупцияга алып баратат. Ушул күндө, мына азыркы күндө 15 000 же 20 000 сом берсе, бат эле батыр эне намды берип жатышат. Ошол акчаны бербегендерге албай жатышат да. Бул фактылар бүт эле элдин арасында бар, аны көрсөтүүнүн деле кереги жок. Ошондуктан сизден сураныч, батыр энелер ушул күнгө чейинкилерди бир системалаштырып алып берсеңиздер, мындан кийинкисин болсо ошо факты менен эле 7 бала төрөлдү, ошол факты менен эле бериш керек. Могу мыйзамда көп мүмкүнчүлүктөр бар экен. Соттолгондугу, балдардын соттолгондугу болсо батыр эне бербөө, алар жана дагы башка бир көп тескери жактар бар да, ошол мыйзамдарга дагы өзгөртүү киргизүү керек деп ойлойм да. Эми эне деген баланы төрөдө кандай менет, кандай кыйынчылык менен. Бала совершеннолетний болгондон кийин ал өзүнүн кандай болот, ал өзүнүн жоопкерчилиги да. Ага эне жооп бербейт дагы. Факт ошо баланы төрөдү, ошол баланы чоңойтту. Ага баланын кандай болушуна бир эне эмес, коом да күнөөлүү, айына чөйрө күнөөлүү. Ошондуктан ошол нерсени кайра карап чыгыш керек, жана айткан нерсени